Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов көп кабаттуу үйлөрдүн чийимин чийип, жасалгасын жасаган архитектор менен дизайнерлерге кайрылды. Алар жана курулуш компаниялары салык төлөөдөн качып жатат. Анда архитектор дизайнерлердин дээрлик 60% түрдүү жол менен кирешесин жашырып, салык төлөбөй жүрөт. Мисалы мырза проект жоопкерчилиги чектелген компания Туран Construction, Данпрофстрой өңдүү компаниялар отчет бербей жатышат. Ал эми Аманат инжиниринг в климат өңдүү компаниялар өз кызматкерлери үчүн киреше салыгын төлөшөт, бирок жүгүртүүлөрү тууралуу маалыматты көрсөтпөй жатышат. Шыкмаматов белгилегенде, эгерде компанияда кызматкерлердин эмгек акысына каражат болсо, ал иштеп киреше таап жатат дегенди билдирет. Шыкмаматов мамлекеттик салык кызматы бул тармактагы төлөмдөрдү, каржылык агымдарды кылдат талдап жатканын белгиледи. Салык төлөөдөн качкан курулуш компанияларына дагы текшерүү күчөтүлөт, чыныгы кирешесин жашырган үчүн айып санкциялары салынат. Андыктан салык кызматынын төрагасы архитекторлорду, дизайнерлерди креативдүү индустрия паркынын резиденти болууга чакырып, салыктан жеңилдиктер каралгандыгын эске салды.